Эми аны айтсам азыр жүрөгүм кармап калат. Мурунку концерттерге караганда жок дегенде минуска кеткен жокпуз. Айтайын дегеним ашар концерт болгон жок. Миллион просмотр кааласаңар тоско чакырып койгула болду. Билей аларын көрсөттүм, мисалы көп айтып атат. Бильярд жакшы ойнойт. Көп айтып атат. Агасы укмуш билеп калды, Айданы үйрөтүп койду депчи. Супер ТВдан айтчу элем го, эмне эле? Көрсө андай кылбайт экенде, көрсө тойго алып барып, мындай белегин көрсөтүп, Элге көрсөтүп, мына ошо коляска силерге мындай депчи. Казана каяк кагышат дегендейчи. Ошондой кезде мындай. Эми кызга же айтсаң түшүнбөйт. Мындай концерт менин оюмча биз деле кылдык го деп. Коркобуз бирок чыкпай коебу депчи, анткени улуу кызыбыз кичине тартынчаак, бирок кичинекей кызыбыз точно чыгат деп эле ишенгенбиз да. Бул орусча билбегендик мен үчүн баягы уят эмес да, ошондуктан мындай юмор катары колдонуп кое берем. Акылдуу адам гана жакшы тамашалап, элди күлдүрө алат да. Жок эле жерден сен бир адамды жакшы көрөт экенсиң. Амансыздар, урматтуу Супер ТВнын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, аты жөнүм Кадимбек Данеров. Бүгүн Супер ТВ телеканалында маек дегенибиз кош жылдыздар, сонун түгөйлөр азыркы учурда 7 дубанды кыдырып бир сонун өздөрүнүн жеке концертин берип жаткан учуру. Мега жылдыздар, кыргыз эстрада ырчылары, сонун түгөйлөр, ырчы Аваз Акимов жана жубайы Айдана Дека. Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Жакшысызбы? Жакшы. Жакшы. Учурашып алалы дегендейби? Салам, кандайсың? Менин сурагым келип турат, азыр башталганда элечи, концертке чейин азыр учурашып алалы деп калбадыңызбы? Интернет желесинде сиздердин бир видеоңуздар тарады го, бир тойго барган видеоңуздарчы. Тойго барып анан эми жолдошум менин кошумчаны өзү берет депчи, өзүнүн белегинчи. Ошол туурасында сүйлөшпөйлү келиңиздер. Ошол белек бизден болсун, ал эми жолдошум өзү берет. Өзүнүн белегин. Негизи сүйлөшүп алып эле келдиңиздерби? Ошо салтты билбейм деген туура эле. Көп жерде ушул негизи чогуу эле жашайбыз да. Бул туурасында айта кетсек, негизи Айдан экөөбүздүн таң калыштуусу ошол баягы кыска эле интервью эмес, тост айтып аткан кездеги эле видеолорубуз миллиондон ашык, 2 миллионго чейин просмотр болуп кетти. Анан Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Чында таң калдык, анткени ал жерде Айдан экөөбүз эми жөн эле Айдан өзүнүн белегин берип, мен өзүмдүн белегимди берген болчумун. Анан баягы мындай сөздөн сөз чыгып эле экөөбүз тамашалашып беребиз да. Анан ошондой сыяктуу болуп эле тамашалашканбыз. Ошон үчүн Айдана тиги белек, Аваз өзүнүн белегин өзү берет десе, элдер ойлоп калыптыр, тиги эки башка. Анан ошон үчүн айтып аткам да, тиги чогуу эле жашайбыз да биз депчи. Ал окуя эме өкүл балдарыбыздын тоюнда болгон. Негизи мен кичине салттарга анча жокмун, тем более ал биринчи жолу өкүлүнө берилүү болуп аткандан кийин мындай кандай кылыш керек экенин билбей эле, мен төрөлгөндөн сүйүнүп эле, дароо эле сүйүнчүлөгөндө артынан эле акча жиберип эле, анан кийин эме коляска белекке салып ийиптирбиз да. Көрсө андай кылбайт экенде, көрсө тойго алып барып, мындай белегин көрсөтүп, элге көрсөтүп, мына ошо коляска силерге мындай депчи. Андай билбей эле, мен сүйүнгөнүмөн эле салып ийгем да, анан тиги тост айтып атканда айтып атпайм, мен ошо салтты анча билбейм. Анан ошо белегимди эч ак эле жиберип ийгем, эме болсо азыр жолдошум берет деп, анан жолдошум акчалай белек бермек да. Анан ошондон улам Аваз мени карап, экөөбүз чогуу эле жашайбыз деген сыяктуу мындай тамаша болуп кеткен. Чында эле мындай ушунча биз аракет кылып, ар нерсе мындай баарыбыз эле чыгармачылык адамдар клип тартабызбы, эмне тартабызбы, мындай канча бир миллион көрүү топтосо, жөн эле тостубуз 2 миллион, 3 миллионго чейин чыгып кетип атат да. Бир күндө ошондой болушат негизи. Бир күндө 20 саатта. Тостко бизди чакыра бергиле, заказ алабыз. Эгер Миллиондой иш дароо эле. миллион просмотр кааласаңар тостко чакырып койгула болду. Анда тост болсун алгаш келгиз анда. Миллион просмотр болсун, миллион көрүш болсун. Ошо Бананды койсун. эмне эле жанагы Супер ТВдан айтчу элем го, эмне эле? Деп койсок деле эмне болор эле? 7 дубанды кыдырып концерт берип жүрөсүздөр. Анан эң алгач 5-июнда Бишкекте болду.
спорт ордосунда болду. Эл батпай калды, өзүбүз көрдүк, репортажга бардык, элдин оюн уктук. Ушунчалык концертти сагынып калганын биз көрүп аттык да. Сахнанын артынан дагы, сахнадан дагычы. Анан ушундай суроо болот экен, ошончо каражатты коротуп, ошончо баардык күчүңүздөрдү жумшап, даярданып, эмеде дагы алып баруучу дагы айтып калды го. Костюм тиктиргениңиздерди баса бел деп айтып атты, даярдыгыңыздарды баса бел деп айтып атты. Анан ошол нерсени өткөргөндөн кийин өзүн каржылоо кандай болот экен? Бул жакта деген мындай болду. Башында чынында бизде өзүңүздөр көргөндөй жана айтып атпайсыңбы, элдер аябай сагынып калыптыр депчи. Ушундай концертти биз атайын программа кылып даярдаганбыз. Эл кандай десем, көп эле концерттер болуп атат, бирок мындай концерт менин оюмча биз деле кылдык го деп ойлойм. Анткени ар бир адамдын өзүнүн угарманы бар, ар бир адамдын өзүнүн көрөрманы бар, бирок биз ошол өзүбүздүн көрөрмандарды көбүрөөк сүйүнткүбүз келди. Анан сен айтмакчы, каражат жагы чынында абдан эле көп болду. Костюмдар боюнча азыр Айдана айтып өтөт. Ага чейин мен ушул берки расходторду баягындай жалпылап эле айтып коеюн. Расходторду мен айтайын дегенсиз. Анткени мен деле буга чейин өзүм жалгыз концерт берип көргөнмүн. Чынында көптөгөн баягы буга чейинки болбогон нерселердин баардыгын аткарганга аракет кылдык. Өзүңүздөр көргөндөй сахнанын жасалгасы, светтер болгон, Кыргызстандагы жаңы келген баардык светтерди, баардык кандай эффекттер болсо баардыгын кошконго аракет кылдык. Анан албетте баягы баардык чыгашаны жабыш өтө кыйын. Ошондуктан ал жагын калганын өзүбүз мойнубузга алдык. Кыскасы эл аябай жакшы келди, сахнанын жасалгасы сонун болду, программа аябай жакшы болду деп ойлойм. Ошондуктан Кудайга шүгүр, концерттен Айдан экөөбүз канча концерт койсок да биринчи жолу прибылга чыктык. Мындай концертибизден акча ашты десек болот. Канча сыр болбосо? Эми аны айтсам азыр жүрөгүм кармап калат. Тамаша, эми анчалык деле эмес. Болгону ушул баягы Эми жок дегенде ырымдап өзүгө кандайдыр бир плюс калды да. Албетте бул чоң концертте эч качан мындай укмуштагыдай эле акча таппайсың, анткени расход көп. Бирок мурунку концерттерге караганда жок дегенде минуска кеткен жокпуз. Өз-өзүндө агактап эмес, кичине болсо да ырымдап өзүбүзгө ашты деген жакшы ойду айтып атабыз да. Демек азыр концерт мисалы көптөн бери эч ким концерт кое элек деп айтып калат, эл сагыныптыр депчи. Чында эле концерттер болуп эле жатат, бирок мындай ушунчалык мындай чоң команда менен ар бир ырдын үстүндө иштеген концерт действительно аз болуп атат да. Биз 5 жылдан бери экөөбүз үйлөнгөндөн бери концерт кое элекпиз. Анан отчеттук концерт болуп жаткандан кийин 5 жылдын ичинде кандай ийгиликке жеттик, кандай деңгээлге жеттик көрсөтөлүк деп көптөгөн профессионал адамдар менен иштештик. Ошол эле режиссер, ошол эле продюсерлер менен, ошол эле эң мыкты звукачтар менен баарына эле барып эле кандай концерт каалайсыңар деп сурап калат да. Биз эми албетте адам болгондон кийин кичине арзаныраагына качабыз, мындайраак дейбиз. Анан кийин баары эле айтып атышты, жок, силер андай кылсаңар болбойт, силер азыр мындай жөнөкөй эле же мындай эле эптеп концерт койсоңор анда силерге жарашпай калат. Артыңардан көптөгөн жаштар чоңоюп өсүп келатат. Силер ушундай концерт койсоор кандай силер анда үлгү болосуңар, үлгү боло албайсыңар. Ошондуктан жакшы уровеньде концерт койгула, максималдуу кылгыла деп эле баары ушундай кылат да. Кимге барбайлык, баары ушинтет да. Анан кийин экөөбүз ойлонуп, эми биз деле мындай бала чаканы чоңойтуп аткан үй бүлөбүз, биз деле тияк биягыбызды ойлойбуз да. Мисалы башыбыз бош болсок, албетте баардыгын эле ошо концертке эле короткум келет, бирок биз да тияк биякты ойлонуп анан сүйлөштүк. Жолдошум дагы айтты, тура эле экөөбүз жакшы аракет кылып, жакшы концерт коелук деп. Анан ушу жалаң профессионалдар менен иштедик. Мунусунда чынында эле режиссер тарабынан болобу, звукорежиссер тарабынан болобу, продюсерлерден болобу, бийчилерден болобу, драма театрда актерлордон болобу, баардыгы менен эң ошо өзүнүн кесибинде эң мыктылары менен иштедик да. Ошондуктан мен ойлойм, көп мыкты профессионалдар чогулганда жакшы мындай сапат көрсөтө алат экенсиң да. Өзүбүз дагы биз аябай рахат алдык, абдан илхом алдык концерттен. 3 блокко бөлүндү. Анан көбү айтып атышат, ушу таптакыр мындай эки дүйнө жолуккандай болду депчи. Мисалы, менин чыгармачылыгым таптакыр башка көз караш менен жүрсөм, жолдошум такыр башкача көз караш менен. Ошону биз кандайдыр бир айкалыштырып, ортого алып келип, мындай бир компромисске алып келип, бир кызыктуу нерсе жарата алдык деп ойлойм да. Анткени
Биринчи блок биздики мюзиклдан турду. Бизде чын айтсам мюзикл стилде концерттер боло элек болчу экен буга чейин. Биз Жолдошум экөөбүз ошо Европа концерт коюп барганда, делегация, Кыргызстан делегация чакырып ошол концерт коюп барганда, ошо Германиядан концерт көрүп келгенбиз, атайын мюзиклдычы кандай болот экен Европанын концерттери деп кирип ушунчалык аябай бир дене зүркүрөп, аябай бир башкача алып келгенбиз да. Ал 3 жыл мурун болду эле, 3 жыл мурун. Ошондон бери сактап келаткан идеялар бар болчу да. Анан ошону концертке кошконго аракет кылдык. Дагы бир идея ошо Дубайга барганда бир эмеге барганбыз. Чоң фестивальга барганбыз. Аякта дагы укмуштагыдай сонун бийлерди, сонун концертти көрүп, анда дагы аябай бир илхом алып, ушу 5 жылдын ичинде ар кайсы жактардан илхомдор топтоп ошол нерселерди концертке кошконго аракет кылдык. Ал эми экинчи блокто болсо этно-театральный болду. Бул биздин Жолдошум экөөбүздүн мындай театр, мындай спектакль тарабынан кандай талантыбыз бар экенин эл көрүп алышты да. Эми барбы, жокпу, эми ал эл сынайттычы, бирок менин кичинекей кезимде кыялым бар болчу, ошо жана айткандай эле, ошо репортажда айтып турмун. Ушундай спектакльде ойногом кыялым кинодон дагы эмес, ушундай бир драм театрда, сахнада спектакльде ойногом келчү да кичинекей кезимден бери. Анан ошондой спектакльдарга барганды дагы жакшы көрөм. Жолдошумду айым айтам, мен свиданиеге чакырсаң, эми спектакльга чакырчы депчи, ушундай Ромео и Джульетта деген ушундай сыяктуу спектакльдарга көп барчумун. Анан Жолдошум дагы көрсө ошол нерсеге кызыгат экен. Ошентип экөөбүз ортобузга эмне жакса, ошол нерсени биз концерттен көрсөтө алдык да. Ойлоп жүрөбүз да, негизи эле ар бир инсан, ар бир чыгармачыл адам, ар бир адам негизи өзүнүн кыргыз экенин унутпай, мындай таза кыргыздын салтын, кийимин, сөзсүз бир киносу болобу же болбосо ушундай спектакль болобу, сөз кошо жүрсүн деген ниет бар да бизде дагычы. Өзүбүздүн кыргыздын улуттук баягы салтын, үрп адатын унуттурбай, ар дайым ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашаса деп ойлойбуз. Даярданып аттык. Ушул драм театрдын бүт актерлору менен Берки Камболот деген жакшы актер, режиссер, сонун жигит экен. Биз таанышып, ушул Айдананын продюсери аркылуу, Назир аркылуу тааныштырып, бизди бүт немени коюп берди. Сценканы коюп берди. Анан мен биринчи күнү барганда мен негизи кичине тартынчакмын. Мындай бирдеме ойногондон тартынып, ушинтпей эле койбойлу дегендер да болот да. Анан ошол жерден баягы ырга переход кылып аткан кезде жок жерден бир сценарий жаратып, жок жерден бир адамга көңүлүнө толо турган бир кандай айтсам, бир роль жаралып атса, мен үчүн аябай жакты да. Анан Айданага да айттым, мындай чыгармачылык адамбыз го негизи. Көп нерседен баягы жан дүйнөң ачылбай жүрө берет, бирок ушул роль ойногондо мен үчүн аябай жагып атат. Жок эле жерден сен бир адамды жакшы көрөт экенсиң, жок эле жерден бир ролду ойнойт экенсиң ошол жердечи. Бирок ошол нерсе элдерге аябай жагымдуу көрүнөт экен да. Анан чынында башында бир аз уялып аттым. Мындай аваз монтип чуркап ойносоң деп, алар кичине ойноп койсо эле сонун жарашып атат да. Анан мен ойносом жарашпай калып элечи. Анан именно ошол блок биз үчүн аябай жакты да. Анткени ырдаганда биз элдердин көңүлүн алганга аракет кылып, элдерди кол чаптырып, ар бир адамдын көңүлүн карайсың да. Роль ойногондо башка дүйнөгө кирип кетет экенсиң да. Өзүң менен өзүң башка дүйнөгө кирет экенсиң. Эл менен ишиң жок. Айдананы карап, мындай чын эле жайлоодо жүргөндөй болуп, өзүмдү ушундай элестетип аттым да. Музыкалар сонун болуп атты. Ошол жерде башка дүйнөгө кетип, анан эл кол чаппайбы, ишиң болбой калат экен да. Өзүнүн кыргыздын Ромео и Джульеттасын элестетип экөөбүз эле кол кармашып, аябай бир сонун сезимдер болду да, аябай бизге жакты. Ошол жерден Айдананы көрүп кайрабаштан болот го. Чын концертте как будто мындай жаңы сүйлөшүп, чынында эле жаңы таанышып аткан. Жаңы таанышып аткандай болуп, аябай мындай жактыруу сезим масайын бүтүп кетти да. Анан сахнадан да айтып атпайм колуңарыңчы. Сен бүгүн өзгөчө жакшы көрөт мындай депчи. Жүрсем болсо мен дагы деп коет. Ооба, чында эле эми экөөбүз үй бүлө куруп, жаңы үй бүлө болуп, анан бир кызды болдук, анан кийин көп убакыт өтпөй экинчи кыз болдук. Эми ар бир эле жаш үй бүлө андан өтөт болуш керек. Бытовухага кирдик, бала багыш керек. Там Жолдошум үй бүлөмдү багайын деп бул деле өзүнүн бир көйгөйлөр. Аябай ушундай бир үй бүлөлүк, мындай жашоого аябай кирип кеткенбиз. Анан ушул концерт бизге аябай бир чоң илхом берди да. Кайрадан чыгармачылык, адам
экенибизди эстете алды бул концерт. Кайрадан эл менен мындай сахнада чыгыш, мындай тойлордо жүрө беребиз, мындай ушундай интервьюларда жүрөбүз, а бирок ушунча эл менен мындай көрүшүү бул таптакыр башкача сезим да, концерт бул таптакыр башкача сезим. Анан кайрадан ичибиздеги баягы көптөн бери өтө мындай жарым оюбуз чыгармачылык болсо, жарым оюбуз баары үй бүлө болуп же көбүрөөк убакыт үй бүлө болуп калса, азыр болсо кыздарыбыз да чоңоюп калды, мындай уже баары ордоруна келип, чыгармачылыкка кайрадан бир жаңы демибиз ачылып, мындай көңүлүбүз ачылып, кайрадан каалообуз ачылып, ушу концерт бизге кандайдыр бир чоң илхом тартуулады да, кайрадан бир мотивация берди. Ушул эле илхомдун артында мисалы сиздер бир гана Бишкектен концерт коюп тим болбостон эртеси күнүнөн баштап чыгып баштасаңыздар кайрачы, 7 дубангачы кандай экен, айырмачылыктар кандай экен, мисалы шарттар кандай экен? Чынын айтканда Бишкектен кийин эми Бишкек биздин борбордо, бул жакта баардык мүмкүнчүлүк бар, баардык эмне кааласаң ошол нерсени мындай тапсаң болот да. Ош болсо, Ош дагы чоң баягы тапканга мүмкүнчүлүк бар ал жакта дагычы. Эртеси 2 күндөн кийин Ошко кеттик. Чынында баягы биз өз күткөндөй эле болду. Ошо бир күн калганда билеттер жок калып, уюштуруучулар сүйүнүп жакшы болуп атат деп ушундай жакшы кабар менен кеттик. Бул жакта аябай чоң команда кеттик, негизи 10дон ашык киши. Анан ал жакта деле ушундай толкундоолор менен бардык. Ош шаары чоң. Анан ал жакта дагы ушундай эле толкундоолор болду. Биринчи чыкканда аябай мындай сүйүүбүз күчөп, кайра эле колдорубуз титиреп, кайра эле сахнадан сени бүгүн да жакшы көрүп атам депчи. Ошентип аябай мындай жаңы жашоо башталгандай болду бизге. Анан шарттарын айтсак, эми Ош шаары эми баягы экинчи шаар болуп калгандыктан ал жакта мүмкүнчүлүк болду. Биз атайын экрандарды койдурдук. Болгон эффекттердин баарын таап, Бишкекте кандай болсо ошондой кылган аракет кылдык да. Анан элибиз болсо албетте толтура өзүңүздөр көргөндөй келип берди. Калган жактардан эми айта кетсек, чынында аябай аракет кылдык. Баткен шаарында дагы эми ал жакта да кичине өнүгүп, баягы артына экран коюшуп, бир аз жаңыдан башталаптыр да. Бирок ошонсо дагы да айта кеттерим, ушу маданиятка эң биринчи көңүл бурсак деген ойда. Ошол эле драм театрларды, театрлардын баардыгын жаңы светтер менен камсыздап, жаңы экрандарды коюп койсо, ар бир ырчы үчүн, ар бир чыгармачыл адам үчүн бул өтө маанилүү нерсе да. Биз барганда светтерди иштете албай калып аттык. Бар болгон светтерди иштетиш кыйын болуп атты да. Ой, байке акчасын мындай төлөп беребиз десек деле, ой, ушул турган бузуп алдык же бузулуп калды депчи. Анан айла жок башка тиги той-пойлордон чогултуп, свет, жанагындай дым, баардык нерселерди башка жактардан алып келип атайын арендага. Ошону толтуруп аттык, тиги театрдын ичин. Колубуздан келишинче аракет кылдык. Көп жерлерге барганда чында баягы экран жок болуп калаткан жерлерде биз баягы концертибиздин программасы экран менен көбүрөөк байланыштуу болуп калды. Көргөзө албай калып аттык, ошол нерсе мындай элибизге жетпей калып аткандай болду. Келген элге ушунчалык баягындай көргөзүм келет, бирок жок болуп калып атты да. Оштон атайын экран чакырсам, чында аябай кымбат болуп кетип атты. Кымбаттан дагы илейин десең дагы мүмкүнчүлүк жок да, илегенге эмелери жок да. Экран турбайт экен ал жергечи. Анан айлабыз жок, эмне кылабыз эми деп мындай тыпырчылап калып аттык. Ушул баягы Бишкекте концерт болгондо мындай башка жерлер дагы толугу менен көрсө экен дейткесин. Албетте баягы чоң жерлер толугу менен көрүп атты. Анан ушу именно экраны жок жерлер ошол экрандагы нерселерди көрбөй калды да, ошол эле нерсе. Бирок колубуздан келишинче бүт жактан чогултуп аттык. Анан анча-мынча болуп атты, эми баягы жалкоолор бар го. Мону илип бергиле, мону коюп бергиле десе, эми убакыт керек да деп элечи. Ушинтип жалкоолонуп, анан айтып аттым, байке, өз Кыргызстаныбыз келели, баардыгыбыз чогулуп жакшы концерт коелу деп жакшы сүйлөшүп, мындай алар да анан түшүнүп калып атышты, ошойт. Булар аябай аракети күч болуп атат деп чуркап жардам берип атышты. Чында эле элдер дагы, анан ошол жолдошум айтып кеткендей эле, драм театрдагы иштеген адамдар дагы көнүп калыптыр. Бишкекте концерт укмуш болот, ал эми областтарга келгенде мындай эптеп-септеп эле болот дегенге көнүп калыптыр да. Анан ошондуктан мындай бир нерсе сурасаң, жок дей беришет экен да, чын айтсам, эми бул определенный бир областка караштуу эмес, жалпысынан эле айталык да. Мисалы биз жалпы командабыз менен бардык, ошол эле бийчилерди ала кеттик, ошол эле актерлорду ала кеттик, ошол эле администратор, продюсерлерди ала кеттик. Чоң жалпы командабыз менен чогуу кеттик да.
Анан мейли деп анан жок дегенде ошо жанагындай дым, фейерверк ал нерсе деле эми бул эми биз үчүн да кичинекей болгону менен башка элдер үчүн мындай таң калыштуу, мындай жагымдуу экен да. Эң негизичи бизге деле аракет кылып мындай жакшыраак кылып атат деп жанагындай дымдарды, фейерверктерди. Анан ошон үчүн мындай ар бир эле областка болушунча толук эле мындай расход кылып эле кадимкидей эле биз концерт коеттук да. Анан көп ойлоп калышы мүмкүн, булар укмуш Кыргызстанды кыдырып тим эле акчанын баарын топтоп атышат, кырып атышат депчи. Киновтордун үй бүлөсү акчаны басып атса керек деп. Басып алышты депчи. Бирок эми Кудайга шүгүр, албетте анын оозуңуздарга май деп коелу. Сары май ошондой болсун. Бирок эми чын эле келгенде билет баасы 300 сом. Өзүңүздөр эми элестетиңиздер, билет баасы 300 сом турганда биздин жанагынча командабыз менен ар биринин курсагы бар, ар бири жата турчу, уктай турчу жери болуш керек деген. Гонорары бар дегенде. Гонорары бар, ар биринин процент бар, ошол эле драма театрдын арендасы бар. Ошону сурайынчы азыр. Мисалы, Бишкектен Ошко кетип атканда же болбосо аймактарды кыдырып атканда өзүнчө автобус менен жүрдүңүздөр. Команда, мисалы, театрдын актерлору, бийчилер, ырчылар, дагы кошумча сиздерге жардам берген инсандар, алардын жоопкерчилиги сиздердин моюңуздарда болду да. Ооба, сөзсүз түрдө. Алардын баардык жоопкерчилиги үйүнөн баштап кайра келгичекти, тамак ашы, кыскасы албетте кийимин эле алып берген жокпуз, бирок форма баардык нерсенин баардыгы биз өзүнүн мойнубузда болду. Айдана жана айткан жок. Бишкектеги концерттеги бийчилердин кийимдеринин баардыгын өзүбүз тиктирип бердик. Буга чейин андай болгон деле эмес экен. Мисалы, жаңылык болсун деп. Ырчылар мисалы би студияга кайрылышат, анан силерде кандай формалар бар деп, алардын формаларына ылайыктап өзү форма тигкендер бар экен. Же болбосо такыр эле ага көңүл бурбагандар деле бар экен. Кайсы формаңар болсо эң жалтырагын кийип чыга бергиле дегендер бар экен да. Биздинде ар бир бийчиге мындай бир заколкасына чейин жада калса, ар бирине алып бердик да. Ар бир бирдей окшош болсун, иймектеринен бери баары окшош болсун деп, украшенияларына чейин баары баардык башынан аягына чейин бийчилердин баарын өзүбүз мындай костюм алып тиктирдик да. Мындай эптеп эле костюм эмес, ошондой эле сапаттуу өзүбүздүн костюмубузга кандай тиксек, аларга деле ошондой тигип, анан ошол костюмдар менен гастролго чыктык да. Ар бир концерттин башында мен мындай нерв болот. Мен негизи кичине нервим жукарак. Баардыгына команданын баарына бир сыйра мындай неме кылып чыгам да, тийишип чыгам да. Анан ар бир концерттин башында ушундай бирдемеден улам эле, же музыкант тура эмес болуп калат, же экран, же ушундай жана немелер, дымдар жок болуп калат. Бирок ага чейин баарын даярдайм да мен. Баратканда эле чалып баарын даярдап койсун, ушул баардыгы керек болот сөз бизге деп. Ошентсем, келе бергиле баары даяр сон экен деп. Анан барганда эстерсе, могу кече эле иштеп аттыр эле, бүгүн иштебей калыптыр. Ата тигини алып кетип калыштыр да бүгүн дегендей эле. Эми адамбыз да. Ошол жерден аябай нервтетесиң, эми ушул максимал баардыгы жакшы болсун деп ойлонуп барасың да. Анан кайра телефон чалып ар кимге чалышып, сураштырып баштайсың. Анан эптеп концертке чейин табасың анан. Таап баарын даярдап, анан сонун концерттин сонун коюп, элдер баардыгы сонун колчак аягына чейин отуруп кеткенден кийин үйгө барып олтурган ошол аябай сонун да. Мындай команда менен общий барабыз дагы. Баягы күндөйм кафе кайдан? Ар кандай кээде бир күн баягы эртерээк чыгып калсак, жакшы тамактанып калабыз. Анан кечирээк чыгып, кичине башка мындай алысыраак жерде болуп калсак, үйгө эле барып көк жеп алабыз дегендейчи. Ошол кезде баардык команда менен сүйлөшүп отурган сон болду, тиги бул деп. Эң сонун чарчоо мен үчүн ошол да. Мен үчүн эң чоң түйшүк бул жол жүрүү да. Билбейм, мен ушунчалык алыс жолдон жүргөн аябай чарчайм да. Анан аябай алыс жол жүрүп, анан келип, анан мырзалардык оңой эле экен да, башын жууп эле, сакалын кырып койсо эле сып-сулуу. Биздики кечки салон издемей, мастер издемей, боёнмой, жасанмай, анан кийин ошончо жасанып алып, анан ар бир ырыбыз биз бий менен коштолот да. Мен өзгөчө сөз түрдө ар бир ырымды бий менен коштойм да. Анан аябай бийлеп, тердеп, анан кийин кайра ал макияж прическаны оңдоп, мындай аябай ошол нерсе мени аябай чарчатып коет да. Мындай жолдон келип эле мындай көп адамдар эс алгысы келет го, биякта сахнага чыгып кайрадан бийлеп, кайрадан жанагы интип макияж прическаны жасатып, ошол нерсе мени аябай чарчатат да. Бирок ошо жолдошум айткандай эле, анан баары бүткөндө үйгө келип, ошо концертти бүттүрүп, эли ыраазы болуп, комментарий сонун болуп, сонун отметкалар, историялар келгенде анан кайра ал нерсе баары эле унутуп калат да. Жада калса ушундай күндөр болгон, ушу мен токтотуп коелучу деп
айткан күндөр болгон, ушу мен бүтүрөлүкчү концертибизди деп, анан элдер жакшы жазып аткандан кайра аябай өтүп кетесиң да. Дагы тияка дагы коелукчу анда депчи. Биз Баткенден концерт койдук. Концерт коюп, анан ал жака жатып, эртеси күнү 12-де чыгып кеттик машина менен. Чыгып Кадамжайга келдик. Кадамжайдан концерт коюп, ошол айдап эле жүрөм ошондо. Жолдошум өзү айдайт, эчимге ишенбейт да. Анан 12-ден Кадамжайга чыгып, Кадамжайдан концерт коюп, ал жактан тамактанып түнү менен Ошко чыктым. Уктабай. Уктабай эле Ошко келип, айданаларды аэропорттон самолетко салып, булар самолет менен кеткенден Оштон эле кайра Бишкекти көздөй чыктым. Ошондо канча саат, почти 20 саат жол жүрдүм. Оштон Бишкекке чыкты, мен эртең менен Оштон Бишкекке учуп кетип, как раз менин курбу кызым тууган күнү болуп, мен Токмокко барып, бассейнге барып түшүп салып, жолдошум Бишкекке келгиче. Мен Бишкекке келдим. Анан мен айтам, мени алып кетчи десем, Бишкектен Токмокко келип алып кетип, аяктан шаарга келип алып, ушундай жолдо эле жүрөт да. Машина айдайбыз да, анан баягы Кудайдан суранып, жолдон баягы уйкум келет кээде. Кудайдан суранасың, дей Кудай, аман эсен жетип алайын депчи. Анан үй бүлөлүү болуп, кыздуу болгондон кийин такыр эле мындай. Мурда мынтип уйкуң келип деле жол көрүнбөй деле айдай берсең, азыр жок. Кой деп. Азыр эки кызыңды эстеп, үй бүлөңдү эстеп, ата энең баарын эстеп туруп, кой. Уктап алайын жолдон деп ушинтип айдайсың да. Биз общий 12 киши жүрдүк. Бийчилер. Бийчилер, актерлор, анын ичинен ведущий, алып баруучуларыбыз, уюштуруучулар. Ошо аймактарда концерт коюп жүргөндө алып баруучулук кызматты бул Канат Деркенбаев кылып жүрдү ошойт. Ооба, Канат Деркенбаев. Кандай болду? Мен досум, мурдакы досум, бывший досум, азыркы кайнагам. Эми Канат эке экөөбүз баягы мурда чыгармачылыкта дос болуп, тааныш болуп жүрүп, анан кийин айдананы алгандан кийин жолу болуп калды. Анан негизи чын айтканда баягы мен өзүм ата энемди айтат да, аябай таланттуу бала, жаныңарга алгыла, мындай талантты мындай жөн эле алып жүргөн болбойт депчи. Анан анын таланттан даже мен да суктанам да, ырдайт, бүт жак алып барат. Кыскасы талант аябай жакшы. Анан болгону баягы чыгармачылыкка көптөн бери алыстап кетип, кайра кирбей эле жүргөн болчу. Анан мустунда мен өзүм баягы неме кылдым, айттым. Келиңиз ушул концертте сиз алып баруучу болуңуз, биротоло ырчылык менен алып баруучулукту чогуу алып кетели десем макул болду. Анан чынында Ош Жалал Абадтан баштап эле алып баруучу болуп баштады. Эми баягы талантта. Баягы биз корккон жокпуз, кандай алып барат депчи. Сразу эле элдерге кирип, элдер менен сонун баарлашып, сонун алып барып жатат. Негизи бизге жакты. Мындан ары дагы чыгармачылыгын Кудай буйрса улантып, да чоң сахнага көп чыгат деген ойдобуз. Негизи эле баштаганда, мисалы, концерттен баштаган бул аябай оор да, мисалы, кичинекей бир кандайдыр бир тойлордонбу, же мындай бир мероприятиялардан баштаса, балким чакыныраактан баштаса, балким көбүрөөк узармак беле, бул дароо эле баштап туруп эле балчет эле Оштон баштайды да, мындай чоң элгечи, бирок дароо эле мындай көнүшүп кетти да, өзү сахнага мындай жарашыктуу, өзү дагы мындай жакшынакай, таланттуу, мындай баардыгы аябай дароо эле жакшы көрүп калышты да, байкемдичи. Анан чын айтсам, жолдошумдун идеясы болду, ал мага деле ойма деле келген эмес, азыр айтып калды. Канатбек эни сөзсүрүмө аябай ишенем деди да, аябай жакшы алып барып берет, жакшы. Тем более ырдайт дагы, алып барчу дагы деп. Анан чын эле өзүнүн ишин так аткарып, аябай бир сонун өзүнө да тажрыйба топтоп келди деп ойлойм. Концерттен баштаса, эми тойлор оңой эле болуп калды да. Азыр уже заказдар түшүп, тойлорго барып уже той оңой эле турбай деп калды. Ооба. Бал кайнагам мен ыраазы болгонум. Мен экөөбүз Камчатка концертке барганда жаным алып алган болчумун, барып келиңиз деп. Ошол кезде мен кайнагам болуп атса дагы, аба сен ырчысың, мен сен аккордеонуңду, формаларыңды мен көтөрүп алайын. Сен мындай көтөрбөй эле кой деп. Ошондо ыңгайсыз болгом. Коюңуз десем, жок. Эми сен чыгармачыл адамсың, сен деген мындай кыйналбай жүрүшүң керек деп. Ошол кезде аябай көзүмдү ачып, мындай кандай десем, адамдык сапатын билгизген. Ага чейин эле дос катары тамашалашып жүргөнбүз. Азыр билбейм, азыр айдана караганда кайнагам экөөбүз өтө эле жакынбыз. Ооба, чын деле көп ойлоп калыш мүмкүн, эми типа айдананын кайнагасы, типа кайнагасы менен аябай укмуш болуп атат. Эми чын айтсам, кайнагада экөөнүн мамилесичи, экөө чынында эле мындай
аябай жакын бир туугандардай да, достон дагы бир туугандардай эле жүрөт да. Тескерисинче кээде экөө отуруп алып мени жамандашып. Айдана жинге тигенде экөөбүз отуруп алып соп калабыз. Жол калсыздар э? Эми мындай чынында эле мындай тууган достордой эле да, өзүмдү мисалы мен уже кандайдыр бир ал менин мындай кандай десем бир кайнагадай мындай элестете албайм да, жолдошум кайнагасындай элестете албайм. Тескерисинче мен уже аны мындай экөө чынында жакыныраак да, мага караганда экөө аябай жакындап кеттим. Эркек менен тем более аябай мындай мужская солидарность деп экөө аябай достошуп кетет да. Мен уже мындай өзүмдү деле аябай мындай аны стрёмкасы деп деле элестетпейм да, уже экөө аябай жакшы болуп кетишти. Болот да жашоодо кээде мындай казана кагышат дегендечи. Ошондой кезде мындай эми кызга же айтсаң түшүнбөйт. Анан эмне кыларыңды билбей анан кайнага доске мындай болуп атат десең, все абазы азыр деп туруп анан чалып мундурушуп коет экен кичине. Нормально болчу дейби депчи. Анан экөөбүз айтабыз. Жок, урушкандан дагы ал мындай со стороны айтат да, билет да, менин характеримди билет, аваздыкын билет. Анан экөөбүз эмне болуп атканыбызды түшүнүп айтат. Могу сен баягыны кармап калыптыр Айдана, андай кылма депчи, көкпеттигин кармап калыптыр. Акыры келе Айдана күнөөлүү бирок. Ошондой. Эми ал жагынан чынында мындай бир тууганбыз. Сырдашабыз, бир тууганбыз. Кудайга шүгүр ушундай жашоодо ушундай адамдар мага кездешкенине шүгүр кылам да. Менимче кечээ күнү же мурда күнү Токмокто концерт болмогу. Ооба. Бул боюнча айтып кетели чын эле биз өзүнүн эмне себептен болбой калды дегендерибиз көп да келиңиз. Инстаграм баракчабызда киргиздик. Бул боюнча чынында Токмокто аябай күткөндөр көп болду. Чалуулар дагы тынбай, даже жана урушуп кеткендер да болот экен да. Мен тиги рабочий номерибиз немеде да, администраторда, анан ал чалып алып кечке мени сөгүп атат жөн эле кишилер, айтып койгулачы да. Анан биз атайын айттык. Ал жакта болбой калган себеби ремонт болуп атыптыр, театры. Анан биз байланышкан кезде бүтүп калат буюрса дешкен да. Ошо бүтпөй калды. Ошо бүтпөй калган үчүн эле Кудай буюрса бүткөндөн кийин эң биринчи концерт болуп барабыз деген ой бар. Башка концерттерге барып жүрөбүз, репортаждарга барып жүрөбүз, бирок анда деген баягы айтып коет го, ашар концерт депчи. Менимче бир 2-3 эле ырчы агаларыбыз, эжебиз келип туруп ырдап берди, болду. Калганы баардыгы номер өзүңүзгө эрк болду. Ооба, бул жерде айтайын дегеним ашар концерт болгон жок. Рахмат. Биздин көз карашыбыз боюнча деги эле эч кимди кошпойбуз. Буга чейин эми башка Бишкектен башка жактарда эч ким кошулган жок. Айдан экөөбүз эле болдук да. Алып барчу, бирок Айдан экөөбүз эле болдук. Бишкекте болсо Бакас инибизди өзүбүз коштук. Бакасты эми баягы чыгармачыл адам катары Бакастын фантазиясын, элге болгон мындай шоусун биз өтө баалайбыз да. Чынында тартынбайт. Ырчы деген менин оюмча ушундай болуш керек. Элдин адамы деген элге чыгып бир күлкү, бир жылмаюу, бир жан дүйнөсүнө жакшы ыр тартуулаш керек деп ойлойм да. Мындай супсулуулуу эле чыгып алып кетип калбай, ошол өзүнүн талантын көргөзүш керек деп ойлойм да. Мындай уникалдуу да артист болуп атпайбы, мисалы андай жок да, андай артистчи биздин арабызда. Чын айта кеткенде мен авазга аябай көп айтам да, ошо Бакасты мындай аябай чыгармачылыгын баалайм депчи, аябай жакшы артист жоңоюп келатат депчи. Бул эми баары эле ошондой болуш керек деген ойдо эмес. Жөн гана Кыргызстанда ал жалгыз болуп атат. Аны юмористический певец катары мен аны абдан сыйлайм, баалайм да. Ал дагы Бакас аябай сүйүндү, рахмат деп байкесине ыраазычылыгын айтып, аны элге дагы жакты. Анан албетте атабызды ырдаттык, сөзсүз түрдө бул. Ооба, куттуктап атам келип, атам деле өмүрүндө биринчи жолу концерт көрүптүр мындай. Отурупчу. Өкүл апабыз келип куттуктап кетти ошол. Анан чыгармачылыкта досторуман дагы келишип, силер интервью алыпсыңар го, Алмаздардан, Нурмат досум, сон ыраазыбыз, аягына чейин колдошуп, сон баягы өздөрүнүн аягына келип сөздөрүн айтышып, сон болду деп келип колдоп кеткендерине ыраазымын. Данияр байке тынбай өзү ошто эми жай сайын ошто болуп калат ал, бирок ошого карабастан мындай аябай колдоосун көрсөтүп, тынбай чалып, анан укмуш болуп атыптыр го деп аябай жакшы сөздөрүн айтып, анан эртеси ошко барганда аябай жаныбызга келип жубай менен куттуктап, иши мындай аябай сонун колдошту да. Күлкү боюнча сиздин баягы чыгып туруп аккордеон ырдадыңыз го, аягында, анан баягы вентилятор жөнүндө айткан кебиңиз TikTok'та интернет желесин жарды окшойт менимче.
Можно вентилятор не надо деген жериңизчи? Стоп деген. Стоп, вентилятор стоп деген жериңизчи? Мен вентилятор можно, не надо. Отключить. Вентилятор стоп. Стоп делает. Өзүм көрө элекмин, мен өзү TikTokто жокмун да. Анан баардык эле жерге барсам ушинтип эле орусча сүйлөп күлүп атышат да. Анан башында түшүнбөй аткам эмне болуп атат деп. Көрсө ошо TikToктон ушундай тарап кеткен окшойт. Эми мен чынында кандай десем, бул орусча билбегендик мен үчүн баягы уят эмес да. Ошондуктан мындай юмор катары колдонуп кое берем. Эгерде аябай орусча сүйлөш керек болсо сүйлөйм. Кыйналып болсо да. Ошондо менимче аябай ачылдыңыз окшойт. Жан дүйнөм ачылды десем болот ошол концертте. Андан кийин да көпкө чейин ушул мындай бактылуу болуп жүрдүм да. Анткени мен күткөн концерт, мен күткөн күндөрдүн бири болду, мен ата-энемдин күткөн күндөрдүн бири болду десем болот. Анткени мен чыгармачылыкта көптөн бери жүрөм. Кичинекей кезимден бери 7 жашыман бери эле ушул чыгармачылыкта гастролдоп, анан Сыйма атам менен чогуу жүрүп, анан чыгармачылыкта ушундай экен, баягы багың ачылып, элдин сүймөнчүгүнө ээ болуу чакты ушу эмгек, талап кылынып, мындай аябай аракет кылып жүрө бериш керек экен да. Анан чыгармачылыктан кичине жолум болуп, Кудайым колдоп, элим колдоп, кичине өскөн сайын ушул ичин жан дүйнөмдөгү экинчи дүйнөм ачылды десем болот да. Мен көрсө күлдүрө алат экенмин, көрсө мен аккордеон менен таң калтыра алат экенмин, кичине ойноп, аккордеон менен жакшы ырдай алат экенмин, бийлей алат экенмин деген сыяктуучу. Көрсө ушулардын баардыгын мен катып, уялып жүргөн экенмин. Кудайга шүгүр, ушул концертимде баардыгын мындай сен айтмакчы берилип, ачылып, даже чын айтканда мен ыйладым. Аны эч ким көргөн жок. Айдан эле мындай байкады десем болот. Ушунчалык Кудайыма ыраазы болуп, жаратканга ыраазы болуп, ошол күнү мен көзүмө жаш алдым да. Неужели деп орусча айтсаң, мен күткөн күн келди депчи, ушундай бир аябай бактылуу сезим болду ошол кезде. Негизи жолдошум экөөбүз өзү сиз дагы ыйлабайбеңиз да. Мен жан дүйнөм назикте ыйлап кетти деп. Негизи жолдошум экөөбүз өзүнчө деле концерттер берип жүрөбүз өзгөчө. Жолдошум аябай көп концерттер берген. Эми мен жеке жашоодо мен билем да, 10 жылдан бери жанында жүрөм. Мындай аябай күлдүрөт, мисалы чувство юморусу аябай жакшы. А мен билем, чувство юморусу бир гана акылдуу адамдарда жакшы болот да. Акылдуу адам гана жакшы тамашалап, элди күлдүрө алат да. Анан жолдошум чын деле көптөн бери эле ушундай просто сахнага аны мындай көп көрсөтчү эмес, өзү айтмакчы мындай скромный болуп эле, өзүн жаап эле, мындай көп талантын ачып берчү эмес. Мен айтып берет элем, сен аккордеон менен укмуш ойнойсуң, ошонуңду көрсөтпөйсүң, өзү ырдап эле, ошо мени токтотуп салчу деп, аккордеонду өзүнө ойноп көрсөтчү деп ушинтип көп суранчумун да. Анан негизи көп инструменттерди дагы ойнойт. Бул концертте ошол нерсени кылбай койду. Буюрса кийинки концерттерде сөзсүз түрдө кылат деген ишеничтемин. Көптөгөн инструменттерди ойнойт аккордеондон тышкары. Бийлей аларын көрсөттү. Мисалы көп айтып атат. Бильярд жакшы ойнойт. Көп айтып атат. Агасы укмуш бийлеп калды, Айданы үйрөтүп койду депчи. Мен чын айтсам эч кандай салымым жок. Жөн гана мен сага ишенем, сен бийлей аласың, укмушсуң деген эле болбосо, отуруп алып үйдөн бий үйрөткөн жокмун да. Кандай экен айтыңызчы өзүңүз. Сиздин Instagram баракчаңыздан көрүп аттым да, стористенчи. Курсак кетип баратат депчи. Ошол видеоңузду көрүп калдым, келиңиз. Азыр өзүңөр байкагандай кичине арыктап калдым, мындай жашыраак көрүнүп. Аябай толуп кеткен. Аябай толуп кеттим эле, баягы чачым артка тарап эле, түрктөргө ошол эле. Анан ичим чыгып, ичим эле чыкпастан ичиме түк чыгыпчы деп. Тамаша. Эми бийлегенде чынында эми баягы бийчилерге рахмат, Эрмек Керимбаевга рахмат. Ошол менин баягы кыймыл аракетимди кичине оңдоп, түздөп. Анан ал айтат да, Аваз кел, дайыма кел. Мындай ырдаганыңды эл билет. Эми сен бийлегенди үйрөн, мындай башкачараак кылып чыгып көр. Эгер былтыр айткан болчу, былтыр аябай кел деп суранган, келди. Экөөбүз бийлей беребиз, эми таанышпыз, доспуз, келип бийлей берсең да. Анан менде убакыт болуп, тиги болуп келе албадым. Мен ушу тартынчактыктын айынан негизи көп нерседен калам да, мен билем ошол нерсеничи. Аябай тартынчакмын, да уялы берем. Аваз ушуну тим эле койбойбу дегендер чыкпасын дейм да. Эми Аваз ушуну тим эле койбойбу. Жөн эле жүрө бербейсиңби? Аваз жакшы болчу, Айдана сени бузуп атат дегендер. Ушундай болбосун деп көп тартынганын айынан көп нерсеге мындай башынан эле ушу тартынчактын айынан көп нерсеге жетишпей жүрдүм да. Анан тандоону дагы баягы көп кыла албачумун. Бул деген нерсе жашоо өзү сабак
баягы үйрөтөт экен да. Ушу сенин көңүлүң ооруп калбасын деп, мунуку жагып атса деле, сенин көңүлүң ооруп калбасын деп орто жолдо тура берчүмүн да, тандай албайчы. Эми муну мага жагып атат, ушуну эле тандайынчы дей албай, мейли анда сен деле жарым, анда муну да жарым деп ушинтип орто жолдо кыйналып, ушундай характерден улам. Бийлегенди да көп жактырбай жүрдүм. Эми бийлебей эле койбойбу, эми аба скромный эле сага жарашат дегенде. Анан бийлегендин эң жакшы жери бул жөн эле бийлеп ырдап эл таң калтырыштаа эмес, бул ден соолукка да аябай жакшы экен чынында. Сонун концерт сондуктан ал ортодо кыздарыңыздарды алып чыктыңыздар го. Анан Бишкектен алып чыктыңыздар, жаныңыздарда турду, бирок аймактарга кеткенде эмне кылып аттыңыздар? Кайсы кыздарды алып чыгаттыңыздар деп. Ошону сурагым келип турат. Баягы жаныңыздарда болбосо дагы, мисалы, балким жаныңыздарда жүрдү, балким жаныңыздарда болгон жок да, бирөө карап атты. Ким карап атты, ким көмөк көрсөтүп атты силерге? Ооба, сахнага Бишкекте чыкканы чында эле аябай биз каалаганбыз, ушинтип гүлдөрүбүздү алып чыгып берсе депчи, аябай коркобуз, бирок чыкпай коебу депчи, анткени улуу кызыбыз кичине тартынчаак, бирок кичинекей кызыбыз точно чыгат деп эле ишенгенбиз да. Кичинекей кезимде ушундай кыялым бар болчу да, өзүм андай жетпей калгам да, өзүм мындай чоң ата чоң энем үйүндө мындай кичинекей кезимде каникулда барбай калгам, айылды көрбөй калгам, эми мындай жалаң эле шаарда чоңоюп, анан мектепте каникулдан кийин сүйлөшкөндө классташтарым мен айтып калышты да, чоң ата чоң энемикине бардым, айылга барып келдим депчи. Мне всегда было интересно да, кандай болду экен депчи. Ошон үчүн өзүмдүн кандайдыр бир кичинекей кыялым бар болчу. Кыздарым, балдарым кийим чоңойгондо ушу айылга барып, мындай нукура кыргыз балдар болуп келсе деп аябай мындай каалачумун да. Анан Кудайга шүгүр, кыздарыбыз мунусунда чоңоюп калыптыр. Былтырлар калтыра албай эле, алар ыйлап калып эле ушинтип аткан да. Быйыл сонун болуп буюрса чоңоюп калыптыр. Концерттен кийин чоң ата чоң энесиникине алып барып койдук айылга. Ошко. Анан ошондон бери жүрөт. Канча бир 15 күн болуп калды окшойт. Көрүшө элекпиз биринчи жолу. Азыр эле жаңы бияка келет видеозвонок менен. Мама, смотри, Жожо деп. Жожо какашка деп коет. Аябай кызыктуу болуп атыптыр. Кыргызча эми бул жакта орусча садиктерде орусча сүйлөп неме болуп атат, анан кыргызча үйрөнсүн деп айылга эми көбүрөөк жүрсүн деп апам айттык да, эми кыргызча үйрөтүңүздөр, кыргызча сүйлөңүздөр деп. Ошентсем апам орусча сүйлөп жүрөт. Атам, апам баары орусча сүйлөп калыптыр. Кыздарыңыздар үйрөткөн турбайбы, э? Ошентип ошо гастроль баштагандан бери мына 15 күндөй болуп калды. Ошо айылда жүрүшөт. Күнүгө чалып коет атабыз видеозвонок менен. Манайын карасам сонун эле да, экөө жетелешип, экөө бири-бири менен бир туугандардай эми. Мен бир тууган энем да кыздар бар, алар менен тең. Ооба, бала чакалар көп. Анан ошо жана айтмакчы Жожо, Тоок, ит, мышыктар көп да, ага аябай кызыгып ошо жакта жүрүшөт да. Мен деле көнүп калдым, чында эле жанакы мындай ошол башында аябай сагынып бир сыйра эметtim. Бирок концертке алаксып кетип унутуп калатым да. Азыр болсо өзүм деле көнүп калдым, мейли жүрө берсин депчи. Чалкылчы азыр. Эми буюрса алдыда 1-2 аймактарга концерт бересиздер. Ошо менен жыттайбыз. Эми алдыда эми биздин неме боюнча, план боюнча негизи Алматы, Астана, Москва, Турцияга уюштурабыз. Буюрса жалаң ушул чет жерде жүргөн биздин чоң-чоң жерлерге коебуз. Эми мурдакыдай кичинекей болбойт. Бул концерттердин баары да чоң залдарда болот. Ошол эле команда барат. Анан сөз Казакстандан ырчылар келет. Турциядан Таркан келет десең. Москвадан болсо ким эле? Сергей Лазарев. Сергей Лазарев досум келет эле алды берсең. Эми албетте ошол жактардын баардыгына. Сен ошондо айтпадың беле, келип келбедиң беле деп жүрбөсүң. Жок, бирок сөз айта кетчү нерсе аябай масштабтуу болот бул нерсе. Кыргызстандын баягы ырчылары кичинекей жерге барып концерт коюп кетет деген сөз болбош керек. Биз Кыргызстан маданиятын баягы көтөргөнгө салым кошуп аткандан кийин сөз масштабтуу кылып өткөрөбүз. Ошондой эле өздөрүнүн ырчылары кандай жерге концерт койсо биз деле ошондой жерге коебуз буюрса. Эл канчалык келет бизге өтөлүк деле мындай маанилүү эмес, бирок Кыргызстандын маданиятын ошол эле Москвада, ошол эле Казакстанда, ошол эле Турцияда көрсөтүүгө аракет кылабыз. Эми Кыргызстанда болсо Талас жергеси калды. Эми мына буюрса 23-күнү Таласка барабыз. Ошо менен буюрса Кыргызстандын бардык 7 областын кыдырган болот экенбиз. Маегибиздин соңунда орус тилинде коштошууну сурагым келип турат, келиңиздер. Ну что, дорогие друзья, мы очень рады, что вы с нами были. Как говорит Пушкин, очень приятный разговор был. Я надеюсь, что это всем понравится. Если понравится, лайкните и хороший комментарий обязательно
пожалуйста, плохой комментарий не пишите. Я ранимый, я этот, Человек. я, да, ранимый Я человек, творческий буду человек, да? плакать. На сонун эле сүйлөп кой. Вот скоро я 100% буду говорить. Разышылык бар болуңуздар. Ишиңиздер ар дайым илтер болсун. Оорубаңыздар, концертиңиздер мыкты деңгээлде өтсүн. Силерди колдойбуз, урматтайбыз, силейбиз. Рахмат чоң баарыңыздарга. Урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн жалпыңыздарга сонун түгөйлөрдүн маегин тартуулганга аракет кылдык. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.